Опа! Бисмиллахиррахманиррахим. Ушул бир ай болду, азыр 30 килограмм бар. Кой менен кочкордун каны келишип калсачы, 100 000 долларлык кос түшүп калышы мүмкүн. Мына каралары миллиондун кыстары, андан кийинкиси Шарпейдики, 80дики кара билүш, 4 линия бар. Бул жакшы кочкор алмайын, өнүгүп өзү албайсың да. 25 000 долларга алганбыз. Баярдын бел баласы Байрак деген. Байкем экөөбүз алганбыз Тамек деген кеңеште. Бул кочкордун бою 1.10, салмагы 200 кг. Шарпей деген атактуу кочкор болгон, ошонун бел баласынан түшкөн. Эң жакшысы ушул 1,5 миллионго чейин сатып аттым. Бир 10 кой менен баштайм деген балдарга 1 миллион сом тегере керек да. Мен Ибраимов Имаш, ошо Талас районунун Манас айылынын тургуну болом. 2014-төн баштаганбыз. Кой багып келатабыз. Мурун жайдары бодомал кармачык, анан мына Арашанга Кудай буйрса, ушунча жылдан бери өтүп, Кудай буйрса, ийгиликтер жакшы эле. Сандан сапатка өтүп атабыз. Анан келиңиздер эми ичин кирип көргөзүп коеюн. 40 баш бар. Жаш койлор жалаң. 2 тиш, 4 тиш, 6 тиш. Мына каралары миллиондун кыстары, андан кийинкиси Шарпейдики, 80дики кара билүш, 4 линия бар. Анан мунун азыр Кудай буйрса, тиякта бир партиясы төлдөдү, бул экинчи партиясы Кудай буйрса тууган турат. Жакшы. Арашандын бул ушул өзгөчөлүгү эң биринчи салмагы. Салмагы да. Анан кулак, өң. Бул Арашаны ушу тааныган үстүн ушул өңү, түзү, анан салмасы. Жүндөн да билинет да. Мына бул буйрса 3 жашта. Кыргызча айтканда 6 тиш. Шарпейдин небере кызы. Кудай буйрса. Азыр ушул турушта веси 140-150 килограмм бар, Кудай буйрса. Бул ушул салмак жагынан эт май багытында булар салмагынан айырым болот да. Муну бир киши 40-ында дарылаганда жакшы эле эметет. Кудай буйрса. Жакшы буйрса, булар ушул салмагынан айырым болот да. Муну өткөндө 5 койду бир инилерибиз келип 5тен сурады, берген жокмун. Анан бул койдун өзүн жалгыз өзү сатылса, ондон өйдө сатам да, Кудай буйрса. 10 000 доллардан өйдө сатам. Бул элитага келет. Кулагы 22, бою 95, өңү түзү келет. Анан бул эми өзүмдүн чарбаман туулган Шарпей деген атактуу кочкор болгон, ошонун бел баласынан түшкөн. Нарымбек деген достон алгам. Анан бул селекцияны ушу башында Байкем экөөбүз баштаганбыз. Байкем шаардан жакшы кочкорлорду салып, жакшы койлорду алып, ошо менен улантып келатабыз. Эми кыйын эле негизичи. Бул эми берки койлордой бышык чыйрагыраак болбойт. Кандуу нерсе, бул асыл тукум дегенден ошо жери бар экен, баары асылдыгын кересет, ооруп калса күн түндө чуркайсың, мунун эмеси оору суркоосун, анан түйшүгү да оор. Анан эми Кудайга шүгүр, эми мунун керешеси жакшы болуп атат да, ошол жагынан актылат, сандан сапатка өтүп. Анан муну канчалык баксаң ошончолук кереше берип атат. Багуусу жакшы болуш керек экен да. Берки жайдары койлор талак айдап эметүүдөн анан үйгө кармап, Кудайга шүгүр сарай салып, мен мурун тоодон эле кармачымын, азыр мына эми бар сарай салып жакшы эмеге келиш керек болуп атыр да. Эми муну бир сыйра чоңойтуп, анан жанагы жакшындай офисный кылып, кардар келгенде сүйлөшүп отуруп, кофе ичип отуруп сата тургандай кылыш керек да буюрса. Асыл тукумду тараталы деген жакшы ой максаттарда. 18-жылы бул Арашанды түптөгөндө тиги Арашан коомунан балдар келген. Ошондо менден 100 койдон 55 кой өткөн. Келип ориентировкада кот, бүт параметрлерин ченеп, ошондо 55 кой өтүп 2018-жылы ошондо биз Арашан коомуна кошулганбыз. Ошондон бери багып жакшы көрсөткүчтөр менен келатабыз буюрса. Билем картасы бар. Бул койду оңдой турган кочкор да. Кочкордун каны канчалык күчтүү болсо, бул 1-2 класстагы деле койду оңдоп кетет да. Мына ушул күндө азыр
$25 мың алганбыз. Баярдын бел баласы Байрак деген. Байкем экөөбүз алганбыз Тамек деген кеңеште. Ошону кошконбуз буюрса. Байрак азыр алыс жерде эле ошону көрө албай калдык. Анан ушул кочкордон буюрса койлор токтоду. Кудай буюрса жакшы. Жакшы көрсөткүчтөрдү көргөзүп атат, койлар жакшы түшүп атат. Бул жакшы кочкор алмайын өнүгүп өзү албайсың да. Жакшы кочкор алыш керек. Бул жакшы кан. Баяр деген азыр Кыргызстанда 3-түн 1 болуп атат. Мына ошонун бел баласы. Анан кочкор кан койду аргындашууну жакшы эмеге жетем десең, кочкор алыш керек да. Бул кочкордун бою 1 салмагы 200 кг. Бул кочкор козун жакшы берип атат. Анан баярдын бел баласы түзөнүс болгондо мунун ошол себептен мага жакты. Мунун чоңдугу, көлөмдүгү, анан сулуулугу, анан мунун параметрлери бүт эмеге шайкеш келет. Кудай буйрса мына жакшы эле результаты. Баан бир ургач козусун энеси менен 8ке саттык. Истан байкем өткөн кече $8 мың бир козусун сатты. Кудайга шүгүр, жакшы эле болуп атат. Опа! Бисмиллахиррахманиррахим. Бул Кудай буйрса Баяр деген атактуу кочкор бар. Ошонун бел баласы Байрактын козусу. Козусу 1 ай болду. Кудай буйрса. Эне жагы Шарпейдин кызы. Кудай буйрса жакшы чоңоюп атат. Келечекте буйрса жакшы кочкор болот. Кудай кааласа. Эми азыркы турушта Кудай буйрса жакшы баада эле кетет. $5 мың өйдө кетет Кудай буйрса. Кулагынын узундугу, тазалыгы, анан буту колдун жоондугу. Бул арашанын ушу айырмачылыгы өзгөчөлүгү ошодон болот. Тазалык жүндө, анан буту колдун жоондугу, анан кулак баш. Ошодон айырмаланып турат өзгөчөлүгү. Мына ак козулар Кудай буйрса 15 күндүк козулар. Эгиз да булар. Могу козуга 20 күн болду. Могу кызыл козуга 15 күн болду. Мына бул Карабелдин небере кызы, бул Байрактын ургачы козусу да. Кудай буйрса төл жакшы эле. Жакшы козуларды берип атат. Бул арашанга кызыккан пайдасы мурун жайдары кой бакканда киреше сал азыраак болчу. Бул арашандыкы эт май багытында болуп, булардын баасы жакшы болуп атат да. Дыйкандын мээнетин актап атыр да 2-3 эсе. Группалар менен иштейбиз, келип атат. Беркинде жайдардан 100 бакканча будан 10 бак деген да. Кирешеси аябай жакшы болуп атат. Азыр бул ушул күндө эгер Средний Азияда мына Өзбекстан, Казакстан границаны ача турган болсо, бул будан да баасы көтөрүлөт да. Суроо талап көп. Средний Азияда, Ингушетия суроо атат, Дагестандар суроо атат. Жакшы, Кудай буйрса Средний Азияда баасы жакшы эле болуп атат. Эң жакшысы ушул $5 миллионго чейин сатып аттым. $3 мың, $2 мың, $1 мың ар кандай кетип атты. Бирок кирешеси жакшы болот экен. Негизи арашан бул асыл тукум кылыш өтө оор да. Бул бир адам 20-25 жыл мээнети кетет да. Ушул эмеде аралыкта ушул кыйын экен да селекция. Анткени бул аргындашууда бул кочкор менен койдун канын тапкан киши бул утушта да. Ошондо жакшы баада, жакшы көрсөткүчтөрдү көргөзөт да. Булар эми тиги койлордон айырмасы көбүрөөк жейт, сөзүн ачыгы да. Булардын мага көлөмү ошончолук да берки кой менен айырмасы бир эсе болуп атпайбы. Ошон үчүн бул көп жейт. Бир күндө азыр ушу күндө ушу койлор эртең менен кечинде 1,5 килодан жем жейт. 2 мал чөп жейт. Арашан баштагандарга айтар кеңешим бул эмеде. Биринчи өчүрөт каржы маселеси да. Каржыга келип такалат. Азыр бул жакшылары элиталар аябай кымбат болуп кетти. Анан эми бул биринчи, экинчи класстагылардан алып, жакшы кочкор алып баштаса эми баштоочуларга аябай эле жакшы. Бир 10 кой менен баштайм деген балдарга 1 миллион сом тегере керек да. 3-4 кой менен деле баштай берсе, бул мындай да. Бир Кудай таалам 10 миң деп кетип, бул кой менен кочкордун каны келишип калсачы, бул туруп $100 миң кос түшүп калышы мүмкүн. Туруп $50 миң же 10 миң сомдук кос түшүп калсын. Муну эч ким билбейт да, бул аргындашуунун ушери бар да. Анан муну табыш кыйын. Жеринен өзү негизи асыл тукумда бул асылын алыш керек да, жакшысын алыш керек колдон келсе. Бул азыр издеш керек. Бул азыр бүт Кыргызстанда каты болуп атпайбы? Бул кубалап атат. Бул уже селекция аябай өйдө жылып кетти да.
Анан бул эмеси эң асылуу ушул болуп атат, кой менен конун канын табыш кыйын болуп атат да. Ошол тапкандардыкы жакшы көрсөткүчтөрдү көргөзүп атат. Бул кантип тапканда бул ата тек жагын карайт. Кой жакшы болуш керек, кочкор жакшы болуш керек, ошол экөөнүн каны жакшы болуш керек да. Анан ошентип келип изденип келип ошол экөө кошулган убакта жакшы натыйжа берип атыр да. Эми мисалы жөнөкөй эле этке түшүп калган эле браковой козу болсо делечи, базарга барсаң 30 000 сом болуп атпайбы? Анан эми жакшы Кудай 10 000 деп калса, азыр козунун жакшысы 100 000 долларга чыкты быйыл. Былтыр караганда аябай эле айырмасы. Былтыр 10 алган козуну быйыл аякта 20. Кезинде жаңы баштоочулар болсо, колдон келишинче мисалы барып, мынуну ал, мынуну кош деп көмөк көргөзө алам. Бири-бирибизге жардам бериш керек. Мен деле болсун дебеш керек, элде болсун, элде болсо бизде болот.